Çolponbek Abıkev, Tayganın Altın Jolborsu. Kızıl жүзді, üstüne ak çepken kiygen, appak sakalı kökürөгүн жапкан ушул адам түшүнө 3 жолу кирди. 3 түшү тең күнү бүгүнкүдөй эсинде турат. Биринчи жолу 15 жыл мурда кирген, экинчиси арадан 10 жыл өткөндөн кийин 5 жыл мурда кирди. Буга чейинки эки жолкусунда бул ак сакалдын көзүн көргөн эмес. Үчүнчүсүндө көзүн көрдү. Агы жок, капкара экен. Данасы көзүнүн ордуна капкара, түпсүз тоңгуюк тешик тургандай. Көргөн түштөрүнүн айрымдарын гана эстеп калып, өз ичинен жормуш болуп койбосо, түшкө өтө маани бермей ататы деле жок. Жүрөгүндө Кудайга ишенип, мусулманмын дегени менен динди да каттуу тутпайт. Ошондо да ушул өзгөчөлөнгөн түштөргө маани берип, унуткус болуп калган жагдайлары бар. Эмесе, сөз учугу башынан болсун. Республикада өткөрүлгөн панкратионго катышып, баш байгени алгандын эртеси күнү жеке машыктыруучусу: "Сен чөнтөбү кенен бирөөлөргө жагып калыпсың. Кудай берди деп эсептей бер. Экөөбүз мындан ары адамдай жашайбыз. Бизден болгон талап мыктап машыгып, мелдештерди жеңишке жетишмей. Калган чыгымды бүт ал көтөрөт. Сен али атын угай элеке салуу жайларында машыгууларды өткөрөбүз. Мингенибиз машина, акча чөнтөктө тутам болот. Ашканага кирээрде майдабызды санап олтурбайбыз. Мен баарына макул болуп, экөөбүзгө тең пайдалуу келишим түзүп койдум", деп барбалактап сүйүнүп алыптыр. Өтө сыйлаган, бир чети атасындай болуп калган машыктыруучусуна "Менин макулдугумду деле бир ооз сурап койсоңуз болмок экен" деп айтууга тилин таптап барып, кайра "Мактап эле калдыңыз. Мейли, бара көрөлү, жакпаса баса беребиз да". Ошентип машыктыруучусу экөө жаңы кожоюндун карамагына өтүштү. Жаңы кожоюн эч нерседен кем кылбаган, чөнтөгү кенен болгону менен тартипти темирдей кармаган каардуу адам болуп чыкты. Машыктыруучусу экөө кайда түшкөндөрүн да түшүнүүгө үлгүрүшкөн жок. Алардын пикирин да эч ким сурабады. Бардыгы план менен жүргүзүлө баштады. Бир гана нерсе бул тамашалашуучу адам эмес экендигин, астыда өтө олуттуу оюндар барын, ошого камылга башталганын туюшту. Мырзанын жалгыз башына эң акыркы үлгүдөгү заманбап компьютерлер, анализ чыгаруучу аппараттар менен жабдылган кабинет, бир доктор, чыгыш күрөшү боюнча бир машыктыруучусу, индиялык бир йог, тибеттик лама экстрасенс, бир психолог доктор бекитилди. Булардын астында өзүнүн машыктыруучусу мырзанын жанында жөн эле жүргөн тууганына же атасына окшоп калды. Алга чычаламыш болду эле кайра иш өзгөчө жүрүш алганын көрүп унчукпай, тагдырына ыраазы болууга аргасыз көндү. Арадан бир айча өткөндө мырзадай менмин деген спортсмендерден бери дегенде 10 чактысы машыгаарын билишти. Кызыгы, ар кимиси өз-өзүнчө, бири-бирин көрбөй, башка машыктыруучуларда ар кимисинин өз стилинде машыгышат. Мырзалар машыгуусун улам жер которуштуруп, бирде бийик тоонун арасында, мөңгү түбүндө айла улантса, кайра токой арасында, дайра боюнда, деңиз жээгинде айлап, жумалап созулат. Бирде кайнаган ысык чөлдүү өлкөгө барышса, бирде түндүктүн тайгасына барышуучу болду. Мырза да машыгууга тим эле баш оту менен кирип кетти. Болгон аракети машыктыруучулардын талабын толук аткаруу. Орусча одуна сүйлөгөн Кытай машыктыруучусу канча жан талашып иштесе да, дайым нааразы болуп башын чайкап үшкүрүнөт да турат. Ан сайын мырза да өжөрлөнөт. Анткени азыр анын негизги машыктыруучусу ушул уюткан таштай болгон 4 бурч Кытай күнү-түнү жанында. Индиялык йогко болсо жумасына 3 гана жолу 2 сааттан бөлүнгөн. Психологко жумасына 1 жолу 1 саат, тибеттик лама экстрасенске жумасына 1 жолу 1 саат. Эртең менен түштө, кечинде доктор байкоо жүргүзүлөт. Өзүнүн жеке машыктыруучусуна болсо мүнөзүндөгү жүрүш-турушундагы, табитиндеги, машыгуу учурундагы өзгөчөлүктөрдү үзбөй байкоо, кичине өзгөрүү болсо белгилеп жазып туруу, өзгөчө тынчсыздандырган жагдайды байкаса, Кытай машыктыруучуга же шефке токтоосуз билдирүү тапшырылган. Ал ушуга да Кудайга тообо деп кубанып жүрөт, болбосо такыр жумушсуз калуусу да мүмкүн. Мына ушундай татаал график ойлоп таап түзгөн да Кытай машыктыруучусу болду. Башкы шефти анда санда көрөт. Өңү сүрдүү, көздөрү үңүрөйгөн,
каштары калың үксүйгөн, кичине киркиреп кавказдык акцент менен сүйлөгөн чечен. Нак атын түбү ким экенин эч кимиси так билбейт. Шеф Кытай менен гана сүйлөшөт. Бүт каражатты да ошого берет. Кытай болсо башкаларын керектешинче жабдып турат. 9 айдан ашыкка созулган мындай машыгуудан кийин мырза өзүн жерде баспай эле учуп жүргөндөй бир башкача сезип калды. Денесине жыйналган күч ташты да талкан кылуучудай. Эми мен аткара албаган ыкмак албаса керек десе эле Кытай жаңы бир укмушту көрсөтөт. Башында биз ким менен беттешебиз, мелдеш кайда болот деген суроо бергенде кичинеге унчукпай туруп, сен чын эле билбейсиңби деп тикирее карап сураган. Жок, билбейм дегенде адатынча башын чайкап, олтур деп маңдайына олтургузуп алып, шашпай түшүндүргөн. Сен азыр түз маанисинде айтканда эрксиз гладиаторсуң. Өз башыңды 5 жылга кожоюнга саткансың. Ал ким менен кандай мелдештерге катыштырат өз эрке. Мен да 5 жылга өз эркимди саткан машыктыруучумун. Менин милдетим болгон өнөрүмдү сага үйрөтүп, сени үзгүлтүксүз машыктыруу. Башканы билбейм, билгим да келбейт. Кожоюндан бир гана нерсени сурадым. Сени 1 жылга чейин мелдешке катыштырбай, үзгүлтүксүз машыктырууну. Сен азыр дүйнөлүк чоң мелдештерге эч жараксыз мажүрөйсүң. Кандуу кармашта жаш баладайсың. Эгер азыр сени мелдешке салса, биринчи эле турда мойнуңду жулуп алышат. Кожоюнга рахмат, суранчыма макулдук берди. Буга биринчи кезекте сен тобо де. Убакытты каалашыңча кыскартсаң да өз эркеле. Анткени сени 1 жыл чыгым болуп бакса, анан биринчи эле мелдеште жүжүдөй пырпырап жеңилүүгө учурап, бүт чыгымын талаага учурушуң толук мүмкүн. Кеп ушул. Экинчи дөпрө суроолоруңду бербе. Бүт оюң машыгууга, өнөр үйрөнүүгө жана башкаларга жумшалсын дегенде ооз ачылган. Мурдагы машыктыруучусу Закир байкесинен иштин жайын сураса, туура. Келишимди 5 жылга түзүп, сенин атыңдан да, өзүмдүн атымдан да бекиткеним чын. Булардын мындай адамдар экенин Кудаяк мырза билген эмесмин. Азыр кың десек баштан айрылчудайбыз. Экөөбүздү чымынча жалпыйта чаап туруп, үйлөп коюш булар үчүн жан кейткидей деле иш эмес экенин эми түшүндүм. Кудайдын салганын көрөлү. Сен жеңиштерге жетишип, баалуу спортсменге айлансаң, биз өз үнүбүздү чыгара баштайбыз. Келишимдин пункттарында да ар бир жеңишке жетишкен сайын финансылык жагдайларды өзгөртүп карап туруу белгиленген. Ошого таянабыз. Угушумча булардын дүйнөлүк деңгээлдеги разборка болгон жагдайлары бар эмиш. Келишим одуно бузулса жолун табарбыз. Сен эч нерсени ойлобо. Бүт дилиңден машыгуудан жана келечектеги мелдештерде жеңип чыгуудан башка жолубуз жок. Сага менин да тагдырым байланып калды. Биздин иш тууралуу бир ооз сөз сыртка чыкса, өз башың эле эмес үй бүлө, тууган туушкандарың да жапа чегет дешип каттуу эскертишти. Өзүм да тоңгон май жегендей болуп жүрөм. Ушинтип акча тапкандан көрө ачка жүргөнүм жакшы болчу деп бүт чындыкты ачык айтып үшкүрүндү. Мырза көп сүйлөгөндү жактырчу эмес, мүнөзү ушундай. Бир нерсени кайталап айтып же сурап эзе бермеи да жок. Түшүнгөн соң ичинен чечим чыгарчу да ошону аткарчу. Закир байкеси менен сүйлөшкөндөн кийин, мен ойлонуп көрөйүнчү, деди да башка сүйлөбөй чыгып кетти. Таң атканча иштин ийне жибинен бери ойлоп уйкусуз жатты. Бир чындык, бүгүн өлтүрсөңөр да мен өз билгенимди кылам. Силерге эрксиз гладиатор эмесмин. Мен үчүн Закир машыктыруучу мындай келишим түзүүгө акысыз болчу деп чыкса, экинчи жолу Кытай, индиялык йог, тибеттик лама экстрасенс өңүндө эмес түшүндө да таба алгыс чебердин чебери болгон машыктыруучуларга жолукпас. Келишим бузулса, булар Закир машыктыруучусун ээн оздук кылган үчүн жазалап, өзүн 4 тарабын кылла деп кое бериши мүмкүн. Кайда барат? Кайрадан баягы майда мелдештер, майда рекеттик кылмай. Бирөөлөргө телохранитель болмой, опчап жетпеген жашоо башталат. Машыктыруучусун сатып кеткен деп кайда барбасын эч ким сыйлабай да калат. Анын үстүнө Закир байкени тындым кылып салышса, 4 баласынын убалы кимге? Деги эле ушундан кийин өзү жер бетинде басып жүрө алабы? Демек, Закир байкеси туура айтат. Өзүн көрсөтүп, баасы артса үнүн чыгарганга укуктуу болот. Ага чейин бул ким? Жок болуп кетсе да эч кимдин жаны кейбейт. Эң башкысы, Кытай устаты да, Закир байкеси да чындыкты түз айткандары жакшы болду. Башынан так чечимге келишине түрткү болуп.
Эртең менен күндөгү белгиленген убакта үстүнө кирген Закир байкеси мырзаны көргөндө эле түнү жаман уктаганын түшүндү. Жанында кичинекей батын албай карап отуруп, эмне деп чечтиң деди. Кантсе да мырзанын мүнөзүндөгү эгер бир чечим кабыл алса, өлсө да андан кайра тартпаган өжөрлүгүн, өз ойлогонун бербеген көк беттигин, чындап өчүксө өлүмдөн кайра тартпаган эрдигин жакшы билчү. Түндө өзү да мырза эмне дээр экен? Урдум барын, мен өзүмө өзүм ээмин, тапкан экен, эрксиз гладиаторду деп баса берсе кантем, деп санаа кечип чыккан. Закир байке, кам жебеңиз. Биз баарын жеңишибиз керек. Ал үчүн аябай машыгуу керек, иштеш керек. Өзүңүз айтасыз го, жан дилден бүт дилиңди коюп иштеген иштен сөзсүз майнап чыгат деп. Ордунан шайды отурганда Закир байкеси кубанганынан кучактап өөп жиберген. Ошентип 9 ай өттү. Башка бул темага кайрылышпады. Кечки эс алуу маалында Кытай устаты мырзаны чогуу видео тасма көрүүгө чакырды. Биз күткөн мелдеш 2 айдан кийин болот экен. Ошондо бизге 1 ай жетпей калат. Мен сени 12 ай машыктыргандан кийин мелдешке чыкса дегем. 1 ай оңой убакыт эмес. Арга жок. Кожоюн бүт аракетин жумшап, мөөнөттү жылдыра албаптыр. Мелдеш Сибирдеги чакан шаарда жашыруун өтөт. Дүйнөнүн бүт булуң бурчуңунан спортсмендер келет. Тайганын алтын жолборсу деген ат менен өткөрүлөт. Себеби жеңүүчүгө таза алтындан куюлган баасы $1 миллион жолборсту тартуулашат. Бир гана баш байге бар. $3 миллион. Оюн 5 тур менен өткөрүлөт. 3-чү турга жеткендерге 100 000, 4-чү турга жеткенге 200 000, 5-чи турга чыккандан жеңилген жагына $500 000 берилет. Тайганын алтын жолборсунан үмүттөнсөк болот. Беттешүүлөр кадимки кандуу кармаштагыдай плавкиден башка кийимсиз өткөрүлөт. Эреже деген жок, кыскасы чоң мелдештин даамын татасыңар. Мырза кандуу кармаштар деген видео тасманы көрүп олтуруп, даана жырткычтарды көргөндөй болду. Атаандаштар жеңиш үчүн бар мүмкүнчүлүгүн колдонуп жатышты. Тиштек аттуу бир спортсмен 10дон ашык атаандашынын булчуң этин тиштеп жулуп, калгандарынын күрөө тамырын кырча тиштеп жеңиптир. Эртесинен баштап машыгуу мурдагыдан да күчөдү. Кытай устаты да каардуу болуп кетти. Белгиленген 10 күндөн кийин ички беттешүү башталды. Көрсө, кожоюн чоң мелдешке мыктынын мыктысын тандап алыш үчүн мырзадан башка дагы бир нече спортсмендерди бири-бирине көрсөтпөй даярдап жүргөн экен. Биринчи беттешкени менен эле түш жарым кармашты. Экөөнүн тең тырп этерге алдар калбай, терилери тырмактарга тилинип, кызыл канга боёнушту. Акыры муунтуп, ээсин оодарып зорго жеңди. 2 жолу тигил аз жерден ээсин оодарып кое жаздады. Кийинки 8ден анча кыйналган жок, айрымдарын жарым саатка жеткирбей эстерин оодара чабып же тебип салып жатты. Этегинде кайра баягы биринчи күнү беттешкени менен экинчи ирет кармашты. Көрсө, ал да берки 8ин жеңип чыгыптыр. Кожоюн экөөнү кайра беттештиргиле деген экен. Экөө тең 10 күндөн бери кармаша берип, алдары кетип калса да, темеле тажаалдана тытышты. Бул жолу ар бир 15 минута сайын 3 минутадан эс алып, туура 7 саат кармашышты. Акыры мырза тегинин тизесинен томугун чыгара теип, муунтуп ээсин оодарып жеңди. Бул оогандан кийин келген Жаңгечтинин машыктыруучусу самурай экен. Спортсмени жеңилгенде кыйкырып өкүрүп жинденип кетти. Кожоюн мырза таза жеңди. Мырза чоң мелдешке барат деп койду. Тамаша бүтпөптүр. Арадан 20 күн өткөндөн кийин оогандык экөө кайра беттеше турган болушту. Мырзанын Кытай устаты мырза дагы деле жеңет. Кеп анда эмес, кеп чоң мелдештин алдында бир жерин кокустатып алса, калыбына келиши кыйын болот, деп чыйпылыктаганына кожоюн болбой койду. Бул жолу 3,5 саатта жеңип чыкты. Баягы томугун дагы чыгара теип, колун кайрып, каруудан сындырып салды. Кожоюн ушундан кийин көксөөсү суугансып басып келип, мырзаны кучактап, далысынан таптап, "Сенден үмүтүм чоң. Ишенич тактасаң болду", деди да Кытай устатын колунан кыса кармап туруп, "Дагы машыгышы керек, иштеш керек", деп коюп басып кетти. Кытай устаты болсо мырзанын эч жерин кокустатпай аман чыкканына кубанды. Убакыт кыстап чоң мелдешке болгону 1 айча, тагыраагы 29 күн калган.
Кытай устатынын талабы боюнча Об дарыясынын жээгиндеги чакан, кооз шаарчадан алысыраак Токой арасындагы ак сөөктөр мергенчиликке чыгып, же жөн эле жаратылыштын кооздугуна суктанып эс алуучу акыркы модадагы мейманкананы убактылуу бошоттуруп алышып, машыгуу ушул жерде өткөрүлө баштады. Көрсөм элдеш өтүүчү шаарчанын аба ырайынын шарты так ушул жердегидей экен. Бул жер кайсыл бир жагынан Кыргызстанга окшоп кетет экен. Мурдагыдай тынымсыз күч үрөгөн машыгуулар токтотулуп, жеңил көнгүүлөргө түштү. Бул жерге Кытай устаты, тибеттик лама, индиялык йог өзү жана анын тишине чейин куралданган 15 телохранительдер болуп келишти. Күн сайын дарыя жээгиндеги бөксө дөңсөлүү тоолорду кыдырышат. Дарыя бойлоп балык уулашат. Таптакыр эле астыдагы чоң мелдешти унутуп калышкандай болушту. 5 маал үзбөй тамак ичишет. Тамакты Кытай устаты менен тибеттик лама экөө өздөрү жасайт. Мурда деле кандай ичишти экөө акылдашып туруп, ашпозчуга айтышчу. Азыр болсо өздөрү жасашчу болду. Устаттары эч нерсе айтпайт. Ошондо да мырза туюп жүрдү. 11 айлык тынымсыз машыгуу, өзгөчө ички беттешүүдөгү кармаштар аны алсыратып койгон эле. Демек кайра күч топтотуп жатышат көрүнөт. Арадан бир жума өткөндө мырза деги эле күтпөгөн окуя болду. Эртең мененки көнүгүүдөн кийин тамактанууга отуруп жатканда сулуу кыз кирип келди. Сулуу болгондо да жутуп жибергидей. Көздөрү бажырайып, ботонукундай жайнайт. Чийилген каштары, мөлтүр эриндери, акак тиштери, койгон мойну, шыңга бою, төшүн тиреп тикчейген көкүрөгү, тим эле көз албай карап тургудай. Мырзанын деги эле аялзатын көрбөгөнүнө 11 ай болгон экен. Кызды көрүп эси ооп кала жаздады. Колунан кашыгы түшүп кетти. Кейпи кыздын улуту кыргыз же казак болсо керек деп ойлоду. Кыз жылмая илберинки басып келди да, олтургандар менен уяң учурашып тамакка чогуу олтурду. Дайым тамакты 4-өө гана ичкендиктен 4 орундук болчу. Бул жолу 5 орундук, 5 тамак ичүүчү тарелка, вилка, кашыктар коюлганын мырза эми байкады. Кытай устаты тынчтыкты бузуп сөз баштады. Мырза, таанышып кой. Бул коногубуздун аты Ботогөз. Биз жалаң эркектер чогулуп алып, аялзатынын колу жетишпей жатканын билип, кожоюн Ботогөз сулууну жиберген экен. Чынында өзүбүз деле жетишмекпиз. Ырас, кожоюн каалаган соң жок дей албайбыз. Эми Ботогөздү иштетип деле жүдөткүдөй жумуш жок, ошондуктан биз менен чогуу эс алып, көңүл ачып кетсин. Эгер өзү каршы болбосо, кандай дейсиң Ботогөз? Каршылыгым жок, деп кыз жылмайып койду. Жылмаюусунда кандайдыр бир жасалмалуулук жаткан эле. Чынатан кыздын сулуулугуна суктанып, эси ооп олтурган мырза ичинен ичиркене, денеси дүрдей түштү. Үнсүз тамак ичмейге өттү. Кейпи мага деп сойку кыздардан алып келишкен го. Жылтыраган өңүн акчага сатып күн көргөндөрдөн болсо керек. Магап келгенден кийин дени таза текшерүүдөн өткөн болуш керек. Бара көрөлү, ит кумарды кандырса кандырып кое беребиз да. Жок демек белек. Устаттар туура көргөндөн кийин керектүү нерседир деп ичтен ойлоп, кызга көп деле маани бербеген кейипте тамактанган соң ордунан туруп өз бөлмөсүнө кетти. Бүгүн график боюнча катер менен Оптун куймасына чыгып, балык уулап, өрдөк атышмак. Кийимдерин даярдап, саатын караса чыгууга дагы жарым саат убакыт бар экен. Журналдарды барактап жата кетти. Көз алдынан Ботогөздүн элеси кетпей туруп алды. Кайдан да пайда боло калды эле. Тынч жашоосуна бүлүк түшүрүп. Эмне үчүн өңү жылманын баары сойку болуп кетишет деп ойлоп койду да, баягы Бишкектеги сауналаган күндөр, бутка чалынган жапжаш сойку кыздар эсине түшүп, балким анча деле эместир. Көптөн бери аял көрө элек болгондуктан көзүмө сулуу көрүнүп жатат го деп өзүн соороткон менен кыздын элеси жүрөгүн тызылдатып тынчын алат. Бүт ишти тымызын жасап коюп, эч нерсе билмексен болуп кылтыйып калуучу Кытай устатынын бул эмне деген тамашасы болду экен? Мырза Кытай устатынын уруксаты жок, өзү бир тамчы да суу ичүүгө болбосун эч ак түшүнгөн. Ошондуктан эч убакта бул эмне үчүн, эмнеге деген өңдүү апенди суроолорду берип, өзүнүн да устатынын да убактысын алчу эмес. Тескерисинче, бүт өз акылы менен аңдап, устатынын табышмактарын өз акылы менен чечкиси келчү. Бул жолку табышмактын да жообун өзүм табам деп койду. Кийинип эшикке чыкса, кыз да спорт формачан туруптур. Мынасага, бул да балыкка барабы. Булар круто кетишти го, деп ойлонуп ичтен жылмайды.
Кытай устаты, Тибет ламасы жана дагы 3 телохранитель болуп, чоң катерге олтурушту. Ботокөз экөө жанаша олтуруп калышты. Сиз казаксызбы? Деди кыз үнүн пат чыгара орусча. Жок, кыргызмын. Мен Кыргызстанда болгом. Кичине чагымда ысык көлгө барып эс алганбыз. Апамдар бүт үй бүлөбүз менен. Өзүңүз казаксызбы? Ооба. 6 айлык казактардан болобуз. Атам түбүбүз кыргыз экен. Кийин эле кыргыздар менен байланышпай жүрүп, казак болуп кетиппиз деп калчу. Паспортторубузда казак деп жазылган, балким атам айткандай кыргыздырмын. Ким билсин, улутунуп койду. Казакча билесизби? Ооба. Өз эне тилимди кантип билбейин? Ким билет, түндүктөгү көпчүлүк казактар эне тилин билишпейт. Аныңыз да туура. Бизде эне тилине караганда орус тилин жакшы билишет. Силерде кыргыздар да жакшы. Баардыгыңар эне тилиңерди билесиңер. Эми бүт 100% дегенде болбойт го. 90%га чукул кыргыздар эне тилин билсе керек. Бизде андай эмес, тескерисинче. Түндүктө 60% казактар гана казакча сүйлөй албаса, көбү билбейт, билсе да чалабыла. Экөөнүн сөздөрү кызып, бат эле жакындашып кетишти. Экөө бат сырдашып кетсе да, ортодо муздак дубал болгон мырзанын оюндагы катардагы сойку деген пикири кызга анда-санда теңсинбеген текебер мамиле кылууга түртсө да, мурда сойкуларга жасап жүргөн мамилени орой мүнөздүү көрсөтө албады. Ботокөздөн кандайдыр бир ак сөөктүктүн, тазалыктын илеби уруп, балким сойку эместир, таптаза кыздыр. Жаңылышып көңүлүн жөнү жок оорутуп албайын деп ойлоп кетет да, кайра анда бул жерге жалаң эркектердин арасына эмнеге келди? Кожоюндун бас деген жагын эмнеге басат? Деген карама каршылык башын оорутат. Көөгүн талаш мейманканага аябай чарчап кайтышты. Бүгүн мергенчиликтен да, балык уулоодон да жолдуу болушту. Кечки тамактан кийин жылуу бассейнге түшүп келип, бөлмөсүнө жатса, эшиги такылдады. Мырзанын тынчын бейкам эч ким алчу эмес. Кытай устаты болсо такылдатпай эле кирип келчү. Бул ким болуп кетти деген таризде «Кире бериңиз» деп карап калды. Эшик акырын ачылып, Ботокөз кирип келип, босогодон бери өтпөй көздөрүн жайнатып, мырзаны тиктей буйдала түштү. Эки бетинин жамалы кыпкызыл болуп албырып кетиптир. Экөө тиктешип калышты. Мындайда мырзада эмне айтышты билбей калды. Ордунан тура калып, кел, өт бул жака, деп креслону көрсөтүп, өзү эмне кылаарын билбей, барып иштеп жаткан телевизордун каналдарын которуп жатып, кайра шайтан алгырдыкы десе. Кайдагы бир сойку кыздан эмне мынча калдастайм? Сууга чайканып келип, чечинип жата бер деп эле ачыгын айтпайынбы? Мышык чычкан ойногудай бул ким эле? Бүгүн мени менен, эртең дагы бирөө менен. Мага таза кыздан бетер артист болгонун карабайсыңбы деп ойлоп чыйрала түштү. Ботокөз да өзүнүн боюн жыйса керек. Чайпала басып келип, креслого отурду да, мен сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Сөзүн бүтүрбөй мукактана түштү. Тартынба, айта бер, деди мырза үнүн токтоо чыгарып. Ичинен бул кожоюндун берген акчасын алымсынбай менден акча сураганы жатат го деп ойлоп кетти. Сиз мени сойку кыз деп ойлоп жатат окшойсуз. Ботокөздүн үнү дирилдей чыгып, бетин басып ыйлап ийди. Мына артисттиги башталды. Бардык сойкулардын эски ыкмасы. Бул менин машыктыруучуларымдын ортосунан чыкпай, груша койгулап жүргөн бир апенди деп ойлоп жатат го. Кой ордуна койбосом дагы далай спектакльдерден үзүндү көрсөтөт, деп ойлой үнүн көтөрүңкү чыгарып. Ботокөз, маселе менин эмне деп ойлогонумда деле эмес. Маселе сенин бул жерге кандай келип калганыңда. Бул жерге келген жумушуңду кандай аткарсың өз ишиң. Сени мен алып келген жокмун. Ким аркылуу келгениңди да билбейм. Эмне тапшырмаң бар, муну да билбейм. Сени биринчи ушул жерден көрдүм. Сойкусуңбу же таптаза кызсыңбы, аны да билбейм. Кыскасы, мага көз жашыңдын кереги жок. Каалайсыңбы каал, каалабасаң кете бер. Мен сени зордобойм. Жеке мага милдеткер да эмессиң. Мага түрлүү жомокторду айтып башымды да оорутпа. Мени груша койгулап, спорт залдан чыкпаган тирүү машина көрүп турсаң, жаңыласың. Турмушта сойкуну да, соону да жетишээрлик көргөм. Кеп ушундай, деп сөзүн жыйынтыктады да, 2 кишилик диванга жантыгынан жата кетти. Ботокөз мырзаны үнсүз укту. Үнсүз ордунан туруп, чайынууга кирип кетти. Бир топто жуунду. Чайынгандан кийин кийими жок, энеден туума жылаңаш чыга келди. Мырзанын көздөрү чекчее түштү. Чиркин, дене түзүлүшү кол менен чегип жасалгандай экен. Көкүрөгүндөгү кош алмасы тикчийген,
көмкөргөн эки чыныдай. Бели ичке келип, жамбаштары кеңейип кеткен да, киндик тушу артка тартылганда, жумуру балтырлары, узун шыйрагы түп-түз куюлган. Ийинин жапкан чачын жазып жибериптир. Жүзүн чачы жаап жакшы көрүнбөдү. Жамбаштарын чайкай басып келди да, сиздин айтканыңыз туура. Ар кимибиз өз жумушубузду кылалы. Мен буйрук боюнча 3 күн сиздин карамагыңыздамын. Эмне кылсаңыз өз эркиңиз. Кичине жылышып жатпайсызбы деп, ооzu ачылган мырзанын маңдайына туруп калды. Оюн койбой эле ишти ушундан баштоо керек болчу, деп шарт тура мырза үстүндөгү кийимдерин чечип ыргыткыча шашты. Чын айтам, көп эле сулуу кыз көргөм, бирок сендейди көрбөптүрмүн деп демиге басып, жыгылып, алкымынан эриндеринин жабыша соруп өзүн жоготуп койду. Мама деп бир бакырган ботокөздүн көзүнөн жаш буурчактап куюла, эрдин кесе тиштеп өңү кубара түшкөнүнө да көңүл бурбады. Көл шал терге чөмүлүп, бир эмес бир нече жолу кумарганганга барып, эсине келе, жарыкты да өчүрүп койбогонун көрдү. Чайканып келейинчи деп ордунан туруп баратып, ушаланып тебилген шейшепти бир карап алып, шалдырай түштү. Өз көзүнө өзү ишенбей, мала кызыл канга булганган шейшепти карап турду. Алгач балыктай туйлап, аячы, аяп койчу, кичин аясаң боло деп ыйлап атса, албуут кумарга алдырган неме кылыгы укмуш экен деп ан сайын күчөгөн. Өңү кубарып, көздөрүн жайнатып тиктеп турган ботокөздү бир карап алды да, ордунан илкий туруп чайынууга кирип көпкө жуунду. Кожоюндун эмне болгон белеге, чын эле таптаса кыз тура. Эмне кылдым? Бейгүнөө бирөөнүн тагдырына балта чаап алдым. Бул шордуу кожоюндун торуна кантип чалынып калды болду экен? Сансыз суроолор башын жеп жатты. Жуунуп чыгып келсе, ботокөз адыялга оронуп олтурган экен. Булганган шейшепти алып, шкафтан жаңысын салып коюптур. Үнсүз чайынууга кирип кетти. Мырза жеңил кийимин кийип, ботокөздүн чыгышын күттү. Сүйлөшө турган көп сөздөр, жообун ала турган көп суроолор бар эле. Чайынуудан ботокөз көпкө барып чыкты. Толук кийинип алыптыр. Чачын жыйып, артына түйүп койгон. Көп ыйлаганданбы көздөрү шишип кеткен. Акырын басып келди да, мен өз бөлмөмө барсам болобу? Деп үнүн пас чыгарып, мырза эмне сүйлөштү билбей турду. Ботокөз, кечирип кой. Мен сенин кыз экениңе чын эле ишенген эмесмин. Көп сойкулардын бири катары ойлогонум чындык. Эми анын мааниси жок. Өзүңүз айткандай, сизде эч кандай күнөө жок. Мен өз ишимди аткардым. Сиз өз ишиңизди аткардыңыз. Ботокөз мырзанын сөзүн бөлүп жиберди. Ботокөз, сизден суранам, мага өз бөлмөмө барууга уруксат бериңизчи, деди да, мырзанын жообу күтпөстөн бетин басып ыйлаган бойдон чуркап чыгып кетти. Ботокөз! Артынан кыйкырса уккан да жок. Мырза ордунда жата албай, же уктай албай чабалактап жатты. Жүрөгүндө бир гана өйүгөн, бул периштедей сулуу кыз кантип торго түшүп калган деген суроо турду. Акыры чыдабай кетти да, ботокөз жаткан бөлмөгө жөнөдү. Эшигин акырын чертсе, эч ким үн деген жок. Түртсө ачык экен. Жарык өчүрүлбөптүр. Ботокөз жанагы кийими менен көмкөрөсүнөн жатыптыр. Эшик ачылганда оодарылып бир карап алып, ордунан обдула жаткан жерине олтура калды да, сизби? Келиңиз, деди көңүлсүз. Аябай ыйлаганы көздөрүнөн көрүнүп турду. Мырза басып келип жанына олтурду да, имире кучактап өзүнө тартты. Ал ушуну күтүп тургансып башын көкрөгүнө жөлөй эчкирип жиберди. Ботокөз, ыйлабачы. Ыйдан пайда жок. Андан көрө иштин жайын сүйлөшөлү. Сен менин айрым суроолорума эгер оор дебесең жооп берчи. Ыйлабайын десем деле болбой, өзүмдү өзүм кармай албай жатам. Бүгүнкү кечте мен жаштыгым менен, балалыгым менен коштоштум. Өмүрүмдө биринчи эркек көрдүм. Ал сиз болдуңуз. Тагдырым ушундай болот деп такыр ойлогон жок элем. Минтип сойкудан жаман кейипти кийип олтурам. Эртеңим эмне болот? Жашоонун кереги барбы? Билбей башым маң. Ботокөз, менин бир эле суроомо жооп берчи. Бул жакка кандайча келип калдым? Ал кичинеге ойлонуп калды. Анан жайылган чачтарын артка сала алай жыйып, мейли. Сизге айтып берейин. Кептин кыскасы, сатылып келдим. Сиз ойлобоңуз, арзанга Интер сойкуларча $100-200 экен деп. $20,000 сатылдым. Кайра бетин басып боздоп ыйлап ийди. 20 эмес, 100 миңге да сатылбайт болчумун. Баарыңарды жек көрөм. Силерге акча эле керек. Мырза үнсүз кызды кайра өзүнө кучактап тартып, башынан сылады. Ишенем, Ботокөз, ишенем.
Кейпи ошонун оор себеби болсо керек. Эми өзүңдү карма, эсиңди жыйна. Өзүнүн ашыкча кетип баратканын сезип калды окшойт. Кечириңиз, мен өзүмдү жоготуп койдум. Эч нерсе эмес. Мырза кыздын эгинен акырын көтөрүп, көздөрүн тиктеди да бүт жан дүйнөсү менен эзиле эриндеринен сорду. Кыз да өзүн жоготуп, колдорун жигиттин мойнуна арта өбүшүп кетти. Экөө көпкө өбүшүп жатышты жана өбүшкөн боюнча эле шашыла чечине башташты. Бул жолу экөө тең жыргалдын туу чокусуна жетип, махабатка батышты. Денелери тим эле жуурулушуп кетти. Эмне деген таза гана таттуу сөздөрдү бири-бирине айтып жалынышпады дейсиң. Бул дүйнөдө экөө гана калып, баарын унутуп коюшту. Анан кыса кучакташкан боюнча уктап калышты. Ийининен бирөө түрткөнүнөн ойгонсо, Кытай устаты көздөрүн кыбыңдатып карап туруптур. Үн чыгарба, деп оозун баса жаңдап, ордунан тур деди. Ботокөз экөөнүн үстүндөгү шейшепти кейпи Кытай устаты жапса керек. Кызды ойготпой этият турду да, бутунун учу менен дабыш чыгарбай басып жөнөдү. Устаты эрте мененки жүгүрүүгө ойготуп келген. Устатынын астында күнөө кылып койгонсуп, жалтактап, көзүн карай албады. Байкаса, устаты эмнегедир өзүнчө култуңдап, кубанганы көзүнөн билинип турат. Кантсе да 1 жылдан бери чогуу жүрүп бүт мүнөзүн билип калган эле. Демейдегидей жүгүрүп, көнүгүүлөрдү жасап келгенден кийин чайканып алып, эртең мененки тамакка барса, ботокөз келе элек экен. Балким уктап жаткан болбосун деп, кайра бөлмөсүнө барды. Бул жолу такылдатпай эле кирди. Ботокөз кийинип алып, дивандын үстүндө ойлуу олтуруптур. Өңү кубарып алыптыр. Ботокөз, тамакка жүрбөйсүңбү, деди жылмая. Менин тамак ичким келген жок. Барбай эле коеюнчу. Кой, жок дегенде жеңил тамактан, жашылча, жемиш жеп, шире ич. Колунан тартып тургузуп, акырын эртинен өбүп койду. Сиз качан туруп кеттиңиз эле? Мен ойгонсом жок экенсиз. Сизден такыр айрылып калгансып, аябай коркуп кеттим. Мырзанын белинен кучактай башын көкүрөгүнө жөлөдү. Периштем, эми экөөбүз ажырабайбыз. Мен сени эч кимге бербейм. Мырза бекем кучактай алкымдан аймалап жыттап, эриндеринен бериле сорду. Чын айтасызбы? Мени эч кимге бербейсизби? Ботокөз мырзаны жалооруй суроолуу тиктеди. Чын сөзүм, эч кимге мынчалык чын дилден убада бере элек болчумун. Сиздин аялыңыз жокпу? Мырза күлүп жиберди. Андан кам жебе, бойдокмун. Ботокөз секирип мойнуна асыла өбүп жиберди. Экөө жетелешип эртең мененки тамакка келгенде баары эчак буларды күтүп олтурушуптур. Ботокөздү бул жакка алып келген тагдыр үй бүлөсүнө байланыштуу экен. Атасы бизнес баштап, алгачкы жылдары иши жакшы жүрүшүп, машина алышып, үй алышып, чакан дүкөн ачып, бир топ ийгиликке жетет. Анан чоң иш кылам деп бир күйгөндө эле $10,000 күйөт. Колдогусун бир сатып эптеп кутулушат. Ал эмне болгон бизнес экенин Ботокөз өзү да билбейт. Апасы нервтен ооруп ооруканага жатып калат. Атасы карыз доолагандардан качып үйгө жолобойт. Тентиген турмуш башталат. Акыры карыз бергендер Ботокөздүн жалгыз инисин залогко алып кетишет. Ботокөз окуусун таштайт. Ошондо шаардык сулуулардын конкурсу жүрүп калат. Баш байге утканга $1000 деп. Ошол конкурста мырзанын кожоюнуна жолугушуптур. Кожоюн Ботокөздүн үй бүлөсү тууралуу иликтеп билип, атасын таптырып келип сүйлөшүү жүрөт. Кожоюн ачык айтыптыр. Ботокөз барып бир жума менин спортсмендеримдин көңүлүн ачат. Мен сени бүт карызыңдан куткарам, балаңды бошоттурам деп Ботокөз иниси үчүн макул болуптур. Атасы ыйлап, бар да, барба да дебептир. Чын эле эртеси күнү эле инисин залогко алгандар тирүү алып келип, эч кандай карызыңар жок, эсептештик деп кетишиптир. Ботокөз бул жакка жөнөптүр, иштин жайы кыскача ушундай болгон. Инимди аядым, атамда деле күнөө жок. Ал ушундай болот деп ойлобогом. Аны деле күнөөлөй албайм деп шолоктоп ыйлап айтып берди. Арадан 3 күн өткөндөн кийин эртең мененки тамакты ичип бүтүшкөн соң Кытай устаты: "Бүгүн Ботокөз кетиши керек экен. Кожоюн телефон чалды", деди астыртан мырзаны карай. Мырзанын өңү бозоро түштү. Ботокөз үн деген жок. Ал да мырзаны тиктеп калды. Ботокөз эч жакка барбайт. Мени менен болот. Кожоюнга ушинтип айтып кой, деди мырза өкүм. Тим эле бүт денеси түйүлүп, азыр бирөө жок, андай эмес десе жерди астын үстүн кылып талкылап жиберүүчүдөй болуп турду. Мырзанын мынчалык жинденгенин мурда Кытай устаты көрбөгөн. Кайраша сүйлөгөн жок. Үнүн жумшак чыгарып: "Макул, айтайын.
Мырзанын ырайын көргөндө Ботокөздүн да коркконунан муундары калчылдап кетти. Сөз ушу менен бүтүп, бул темага экинчи эч ким кайрылган жок. Арадан 2 күн өткөндөн кийин кожоюн өзү келди. Мырзаны жалгыз чакырып алып, сөздү жай баштады. Мырза, менин сөзүмө ишенсең керек. Сага жалаң чындыкты айтайын. Ботокөздүн ата-энеси кызыбызды көрөлү деп атышат. Кейпи телефон менен сүйлөшкөнгө ишенбей жатышат окшойт. Ата-энесине барсын. Мелдешке саналуу күндөр калды. Азыр бизге ашыкча чырдын кереги жок. Балким органга кайрылып ийишсе, аны бас кылгыча дала иш болот. Анын үстүнө өзүңдү да машыктыруучуларың менен Кыргызстанга барып, 2 жума ысык көлдө эс алып, эл жериңе учурашып келсин деп жатам. Эгер Ботокөз өзү макул десе, ата-энеси макулдук берсе, мен сенин бул периштеңди чоң мелдешке алып барам. Ошол жерден жолугушасыңар. Ага чейин өзүмдүн жеке атымдан убада берейин. Ботокөздүн бир тал чачы да бейгүнөө түшпөйт. Бир да эркек колун да кармабайт. Мага ишенесиңби? Деп колун сунду. Экөө кол алышып убадалашты. Ботокөз деле ата-энесине барып, бир кабарын алууну дегдеп жүргөн экен. Сүйүнүп макул болду. Экөө коштошуп жатканда мырза каттуу эскертти. Эгер кимдир бирөө сага ыдык көрсөтсө, же эркиңе каршы иш кылса, мага жашырбай айт. Анда булар менен башкача сүйлөшөм деп, Ботокөз болсо чоң мелдешке сөзсүз келем деп убада берип кетти. Мырза кыргыз жерин чындыгында эле кутса болуп сагынган экен. Муну келгенде билди. Тоолоруна суктанып талбайт. Көлүнө түшүп канбайт. Кеке жээкте кумда уунайт. Кечке жээкте кумда уунайт. 3 күнгө мас кишидей жүрдү. Анан барып өзүнө келе баштады. Келгендеринен 1 жума өткөндөн кийин машыгуу күчөдү. Кайрадан график, 1 минута бош убакыт жок. Тынымсыз машыгуулар. Толук 2 жумадан кийин мелдеш өтүүчү шаарга учушту. Өзүнчө спорт залы бар чакан мейманканадан орун алышты. Мелдеш болсо 2 күндөн кийин башталмак. Кожоюн мелдеш башталарга 1 күн калганда келди. Келип эле мырзага жолукту. Сураттырбай өзү айтып кирди. Ботокөздүн иши баары жайында. Кызын көрүп ата-энеси тынчтанып калышты. Мурда жогорку окуу жайындагы 2 курстан окуусун таштап койгон экен, кайра улантууга документтерин топтоп, тапшырып жатыптыр. Мен ишенимдүү кишилериме тапшырдым. Кайсыл күнү болсо да келем десе шак жеткирип келишет. Сенин санаң тынч болсун деп номериңди бердим. Кыскасы, Ботокөздөн тынчсызданба. Абыл болсо сеники, деп чөнтөк телефонду карматты. Каалаган жагыңа чала бер. Арендага алып койгом, деди. Мырзанын чала турган жагы деле жок болчу. Болгону Ботокөз жүргөнүнөн кетпей, жүрөгүнөн кетпей, кожоюнга бир ишенип, бир ишенбейт. Эмне үчүн келбей калды деп күмөн санагандыктан телефон чалышын күтүп жатты. Кечки тамактан кийин көптөн күткөн телефон шыңгырады. Алло, мырза сизби? Ооба, менмин. Ботокөз кандайсың? Баары жайындабы? Кандай жеттиң? Кыздын үнүнөн кубанганы билинип турду. Баары жакшы. Атам, апамдар аябай санаа чегишкен экен. Түшүндүрүп, баарын айтсам тынчтанып калышты. Мелдешти көргөнү келем дебедиң беле? Барам, сөзсүз барам. Болгону апам эч жакка жибергиси келбей кыйнап жатат. Сиз жөнүндө толук айтып бердим. Мелдеш бүткөндөн кийин убактыңыз болсо биз жакка келе аласызбы? Сөзсүз барабыз да. Убакыт болот. Мен апамды сөзсүз көндүрөм. Экөө көпкө сүйлөшүштү. Арадан 2 эле жума өтсө да Ботокөздү көргүсү келип сагына баштады. Экөө чогуу өткөргөн күндөр кайра эсине түшүп, эркелегени, махабат лаззатына батканы, жалынганы, кыялдары, баскан турганы, деги койчу баары көз алдынан чууруп элестейт. Спорт деп жүрүп, жалаң машыктыруучулардын тилинен чыкпай жүрүп, өтүп бараткан өмүрүндө биринчи албуут сүйүүгө туш болгонун толук туя элек болчу. Оюн башталганда эле курч кетти. Дүйнөдөн менмин деген 16 спортсмен келген экен. Оюн 4 тур менен өтмөй болду. Көзүн чукуганга, мурдун, кулагын жулганга, оозун айырганга, жан жеринен кармап толгоп жулганга, арткы тешикке колдун манжасын сойлотконго гана уруксат жок. Калганы бүт бар. Ал түгүл тиштөөгө да болот. Спортсмен жеңилдим деп рингден жыгылып турбай калса, оор жаракат алып оюнду улантуу албайм десе, гана оюн токтотулат. Эң оору экөөнүн бири жеңилмейин оюн токтотулбайт. Убакыт жок. Биринчи рингке көтөрүлгөн аты далайдын жүрөгүшүн алган
Тиштеек каршылашын жарым саатка жеткирбей, моюн этинин алакандай жерин тиштеп жулуп алып жеңди. Оозу, бүт денеси кызыл канга боелгон Тиштеек тим эле көзгө жырткычтай көрүндү. Тиши күрөө тамырга жетпей калган экен, ээси ооп жыгылган каршылашы Кудайдын буйругу менен аман калды. Экинчи чыккандар 2 саатка чукул кармашышты. Акыры Балтикадан келген спортсмен немисти муунтуп, ээсин оодарып жеңди. Үчүнчү жолборс атыккан, кармаган жери тырмактары менен мыжып, кан чыгарып эзген сибирлик спортсмен англичанды жарым саатка калбай кабыргаларын талкалап жеңди. Оозу мурдунан кан аккан араңжан спортсменди рингтен көтөрүп кетишти. Ар бир оюндан көз албай карап турган мырзанын Кытай устаты «Ушул жолборс десиңден чыгарба. Кармаштагы ар бир ыктарын унутпай турган бол», деп эскертти. 4-чү кезек мырзага келди. Түштүк африкалык негр менен чыкты. Экөөнүн кармашы да жарым саатка жетпеди. Негр чыкыйга тептирип жиберди. Эсине келтирбей ээке тепти. Жаагы быркырап сынып кетти. Мырза өзүнүн 95 килограммдык салмагын секирген ийилчектигин акробаттарча айланып секирип келип түшсө да, бутунун учтары менен мышыкча жумшак түшүшү көрүүчүлөрдү таң калтырып, дуулдаган кол чабуулар менен коштоп турушту. Экинчи турда мырза үчүн оорго турган жок. Ирандык спортсмен менен 2 саатча кармашып, акыры муунтуп ээсин оодарып жеңди. 4 күндүн аралыгында 2 спортчу өлүп, 5-өө оор жаракат алды. 4 саатка чукул созулган тытышкан кармаштар болду. 3-чү турда мырза Тиштеек менен кармаша турган болуп калды. Оюндун шарты боюнча Тиштеек менен жолборс кармашып, мырза индиялык спортсмен менен беттешмек. Беттешти жарыялаганда кандай болуп кетти түшүнбөй калышты. Калыстардын жогорку кеңешине эч кимдин доо койгонго акысы жок. Кытай устаты «Сен индусту жеңесиң, ага ишенем». Ал өткөн турда бутунан жаракат алып калды. Бул турга акча үчүн чыгып жатат. Жолборс менен Тиштеекке кыйын болот. Бирин-бири жаралатып коюшу мүмкүн, деп кымылдап турган. Иш тескери айланып кетти. Ал түгүл бүт турларда өзүн токтоо кармаган кожоюн да кыжырлана сөгүнүп, мафия өз ишин кылып жатат. Мен ушундай болоорун билгем, деп жиберди. Биринчи Тиштеек менен мырза беттеше турган болду. Бою 190 сантиметр, салмагы 95 килограмм болгон, уюткан темирдей чыңалып, чытыраган мырзанын кароосунан кармаган кожоюн «Сак бол. Сенин чыныгы мушташты көрсөтүүчү оюнуң эмкиси экенин унутпа. Мунун болсо жаагын быркырата муштап сал», деп коюп, кадимки Кавказдык керсейиши менен басып кетти. Тиштеектин салмагы 90 килограмм, бою да 190 сантиметр экен. Кытай устаты кайта-кайта «Тишинен сак бол, эби келсе жаагын сындырабыр», деп эскертип жатты. Рингте экөө бирин-бири мышыктай аңдып, айланып калышты. Тиштеек да мырзанын буга чейинки оюндарын көрүп, сырын билип калган. Мындан улам тишин көрсөтүп, жүрөгүшүн алганга аракеттенип жатты. Алгачкы 10 минута чала-була чабышуулар менен өтүп кетти. Экинчи качырышканда Тиштеек мырзанын балтырынан чала тиштеген менен кан жая берди. Тиштеектин тиштери чын эле устарадай курч экенине мырзанын көзү эми даана жетти. 3-чү кармашта Тиштеекке кол билегинин ички бетин сала берди да, билекти толук тиштей электе жаактын астына болгон күчү менен уруп калды. Тиштеек сендиректей түштү. Эсине келтирбей ээке дагы урду. Ошондо да жыгылбай чайпалганы өз эле. Тиштеектин күчүн көрсөтүп турду. Артка бир кадам секирип, айланып келип согончок менен жаакка тепкенде, астыңкы ээги бир капталына чулчуюп чыга түштү да, ошондо араң барып көмкөрөсүнөн күп кулады. Ээги такыр быркырап, азуу тиштери күбүлүп түшкөн экен. Мырзада өңдүү чыккан жок. Балтырынан, сол билегинен, 10 ийининин үстүнөн жаракат алып чыкты. 1 саатка чукул созулган бул уруш чыныгы жырткычтардын кармашына окшоду. Акыркы кармаш жолборс менен мырзанын беттешүүсү эртесине калды. Ринг кан жыттанып, зал ичи күңүр тартып сүрдүү болуп, өмүр менен өлүмдүн тирешип турганы баарынын жүрөгүн опкол жутуп, ашык сүйлөөчүлөр да болбоду. Көрүүчүлөр да аз, атайы чакыруу менен келгендер гана. Мырза мелдеш башталган биринчи күндө эле түшүндү. Бул жерде акчалуу мафиялардын «мен каалаганымды жасай алам» деген
бирин-бири эрегишкен кармашы жүрүп жатканын. Жеңилген спортсмендердин айрымдарын ал түгүл жол кирелик чыгымдарын бербей таштап кеткен кожоюндар болду. Күн сайын мелдештин ачылышында секирүүгө даярданган жолборстун таза алтындан куюлган келбетин рингке алып чыгып көрсөтүшөт. Мелдеш башталган биринчи күндө эле мырза менен жан адамды сүйлөштүрбөй каттуу кайтарууга алышты. Мындайда акчага сатылып кетүүчү спортсмендердин болушу толук мүмкүн. Бир чети ошондон сактанышса, экинчиден спортсмендин жеке керт башынан амандыгын да сактай керек. Так ушул эртең акыркы финалдык мелдеш деген түнү мырза эстен кеткис түштү кайра көрдү. Таңга жуук эшик акырын ачылып, аппак жүндөн токулган чепкен кийген, ак сакалы көкрөгүн жапкан кызыл жүздүү адам кирип келди. Мырза бул ким болуп кетти? Эшиктен чымын кийирбей кайтарып олтурган 10 чакты сакчыдан, белги берүүчү аппараттардан кантип өттү деп чочуп кетип ордунан лып тура калайын деген менен кыймылдай да албай койду. Деми кысыла түшкөнсүдө, колдорунун учтары эле кыймылдагансыйт. Ак сакал каалгый басып келди да мырзанын баш жагына чөгөлөй олтурду. Ойгонуп кеткениң жаман болду, уулум. Эми мага кыйын болуп калды. Мырза үн чыгарганга жараган жок. Эмне дешти да билбеди. Ушул абышка азыр жанын сууруп кетүүчүдөй туюм пайда болду. Денеси тим эле титиреп кирди. Жүрөгү улам кысылып баратат. Бото көздү бир көрсөм, арманым жок эле. Бир күн бото менен чогуу болсом, андан кийин жанымды алсаңыз да мейли, деди булдурай. Көздөрүн кароого далалаттанды. Кап-кара чексиз тереңдикти көрдү. Коркуу дегенди билбеген неменин муундары титирей түштү. Жүрөгүңдө күчтүү от бар экен. Мындай отту өчүрүш да кыйын. Болуптур. Бул жолу калдың. Сенин ордуңа башкасын издөөгө туура келет, деди да каалгый басып чыгып кетти. Абышка эшикке чыгары менен мырза өзүнө келе түштү. Ордунан секирип туруп, жүгүрө эшикти ачса, оозгу бөлмөдө эки сакчы карта ойноп олтурушуптур. Мырзаны таңдана тиктеп калышты. Азыр менин бөлмөмдөн ким чыгып кетти? Тигилер бирин-бири карап, үнсүз турушту да. Эмне дейсиң? Кайра суроо сурашты. Бул жактан ким чыгып кетти дейм? Тигилер чогуу каткырып күлүп жиберишти. Тынчсызданба. Сага чиркей да кирип чыкпайт. Экөөбүздөн башка сыртта дагы 8 үйдө айланып басып жүрүшөт. Эшикти туурасынан тосуп, эки устатың жатат. Сени президенттен да кыйын кайтаруудабыз, баатыр, деди толмоч келген бири. Акыркы мелдештин астында тыйсызданып жатасың го. Ам жебе. Андан көрө уктап эсал. Али эрте, деди экинчиси бейкапар. Мырза чындап өзүн оңтойсуз сезип кетти. Түшүбү? Ушундайда өңүндө көргөндөй түш болобу? Тобо, унчукпай кайра келип ордуна жатты. Жатаары менен мемире уктап кетиптир. Эртең менен устат ойготту. Ордунан шайды отурду. Көңүлү да ачылып калыптыр. Бүгүнкү өтө оор беттешүүнү унутуп калгандай, кыңылдап, ырдап, жеңил көнгөйлөрдү жасагандан кийин шашпай жуунуп тазаланды. Түндөгү түшүн унутуп койду. Тибеттик лама менен Кытай устаты экөө кайра-кайра өздөрүнчө сүйлөшүп, күңкүлдөшүп жатышты. Тибеттик ламанын көзү ачыктыкта жай бар болчу. Астында боло турган окуяларды айтып койчу. Кечээ Кытай устатына астыдагы иш жаман. Канча оңдойн десем да болбой жатат. Мырзаны кара булут айланып турат, деп капа болуп күңкүлдөгөн. Эртең менен турары менен мырзаны көрүп, тобо, мырзанын жолу ачык. Бүгүнкү жеңиш мырзаныкы. Мырза тим эле арстандай кудуреттүү, карлуу болуп кетиптир. Бир түндө болгон мынчалык өзгөрүштү биринчи көрүшүм, дегенде Кытай устаты оозун амай. Ушундай эле болот деген да, деп кубанып кетти. Мына, рингке чыгарма 15 минута калды деп, өз бөлмөсүндө жашыл халатты чүмкөй кийип, тынчсыздана басып турганда, күтүүсүз кожоюну менен ботокөз ээрчишип кирип келди. Мырза ботокөздү көргөндө тим эле сүйлөй албай калды. Бото, келдиңби? Ботокөз мырзанын мойнунан кучактай секирди. Келдим. Кожоюнуңуз ата энемди көндүрүп алып келди. Кожоюн мырзаны жылмая карап койду да, бурулуп чыгып кетти. Бул иштин баары кайсыл максатта жасалып жатканын мырза башында эле түшүнө баштаган. Эми аныгына көзү жетти. Мындай чоң план менен жүргүзүлүп ойнолгон спектаклдин курмандыгы жалгыз өзү элеби же ботокөз да оюндун сырын түшүнбөгөн курмандыкпы? Ушул суроо жүрөгүн өйүп турду.
Бото, экөөбүз өзүбүзчө сүйлөшүп алалычы. Өзүн жетелей четке басты. Тегеректеген устаттар да экөөнү ээн калтырып чыгып кетишти. Бото, сен мага азыр чыныңды айт, болбосо кийин өкүнүп каласың. Өтө катуу өкүнөсүң, макулбу? Ботогөз көздөрүн жайната мырзаны таңдана тиктеп калды. Макул, чынымды айтайын, деди. Мырза өтө олуттуу болуп турган. Ботогөз, сен мени чындап эле сүйөсүңбү же бирөөлөрдүн айтуусу боюнча артисттик роль ойноп жатасыңбы? Ботогөз жанагыдан да таңдана тиктеди. Мырза, Кудай акы, чынымды айтып жатам. Менден мырзаны сүйгөн кыздын ролун ойно деп эч ким сураган эмес. Мен сени чын дилимден жакшы көрөм. Эмне мага ишенбейсиңби? Деп башын жигиттин көкүрөгүнө жөлөп тунжурай түштү. Алтыгүл көздөрүнүн кычыктырында жаш да пайда боло калды. Мырза кыздын ээлигинен көтөрүп, эриндеринин акырын назик өптү да, жаным, мен сага ишенем. Бирок ушул суроону сурап коюшум керек болчу. Бул Кытай устатымдын эле кылганы. Ошентсе да адам таң каларлыктай так эсептелбептир. Менин жүрөгүмдүн бош экенин жана экөөбүздүн табышып кетерибизге ишенишкенин кара. Балким булардын ойлогонунан да биздин мамиле ашып түшкөндүр, ким билсин. Мырза, мен эч нерсе түшүнгөн жокмун, эмнени айтып жатасың? Ботогөз суроолуу тиктеди. Мен сага шашпай түшүндүрөм. Экөө сагынычтары тарабай эзилише өбүшүштү. Кытай устаты кирип келди да, мырза, рингке даярдан, деди үнүн сүрдүү чыгара. Рингке биринчи чыккан жолборс көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып кыйкырып кирди. Мен жанагы жүлжүк көздүн бүгүн кабыргаларын талкалап, торопойдой чыңыртам. Анан чымчыктай чыркыратып туруп, моюнун толгоп жулам. Муну өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Ал байкуштун бүгүнкү күнү акыркы жарык күнү. Айтып койгула, жанында жүргөндөр менен коштошуп чыксын. Рингден анын өлүгүн сүдүрөп кетишет. Эгер акылы болсо чыкпай койсо да болмок. Ансыз да жолборсту көргөн коёндой титиреп чыга албай жатат окшойт. Менин женим шакардай кайнап чыдабай турам. Мен жулжук көздү тытып жейм. Эй, жулжук көз, чычкан, чыкпайсыңбы? Деп рингди айлана басып, бакылдап кыйкырып жатты. Бою 2 метр, салмагы 130 килограмм бул сары дөө чындыгында көргөндүн үшүн алгыдай бар болчу. Булчуңдары буркуюп, бир балтыр бир кишидей болуп, муштуму чайниктей бар. Таза кырдырган башы жылтырап, оозун ачса арсак тиштери арсайып, кош көзү чойсоктой болуп, ырайы да тири шумдук. Ринг жакшы көрүнө турган, жакын, секчерээк келген орунтукка жаңы олтурган Ботогөз жолборсту көргөндө бүткөн бою титиреп кетти. Мурда мындайды көрбөгөн неме жолборс көзүнө чындап жан алгычтай көрүндү. Жолборстун астында мырза тем эле жаш баладай боло түштү. Мурда мырзанын келишкен сымбатына суктанып сыймыктануучу, мырзадан күчтүү эркек жоктой туюлчу. Бул жолборс өз айткандай чын эле мырза рингке чыгары менен тырпыратып баса калып, тытып жечүдөй туюлду. Ордунан опулуп нечен жолу мырзага чуркап барып, мушташка чыкпай эле койчу, жаным. Тигил жылмоос сени тирүү койбойт десемби, деген менен мырзага жете албайт болчу. Ал рингке чыгуучу эшикке кирип кеткен, ал жак болсо тосулуу. Мырза эмнегедир чыкпай кармалды. Ан сайын жолборс коркок, чычкан, чык титиребей деп жер буза өкүрүп жатты. Мырзаны Кытай устаты кармап турду. Акыркы акыл насаатын улам шыбырап айтып, мейли. Тигил кичине өкүрүп алгачкы энергиясын кетирсин. Түйүлгөн булчуңдары жазылсын. Сени чын эле коркуп атат экен деп эрдемсей баштасын, деп кармап турду. Көрүүчүлөрдүн да чыдамдары кетип, кыйкырып, ышкырып башташты. Чыдамы кеткен калыстардын бири, эмнеге чыгып жатасыңар? Деп чуркап келди. Ошондо барып Кытай устаты мырзанын башынан бери чүмкөгөн халатты сыйрып алды да, ак жол уулум, ким экениңди көрсөт, деп далысынан түртө рингке кое берди. Темир тордогу жырткычтай жулунган жолборс мырза рингке чыгып чыга электе эле качырып сала берди. Каршылашынын мындай өнөрү бар экенин астын ала билген мырза сак болуучу. Жакын келгиче байкамаксан болуп, көрүүчүлөргө кол булгулап учурашып жатып, тигил чукул келгенде оңго толгоно буйтап баратып, курсакка, бетке кош аяктап тээп өттү. Күү менен келаткан жолборс мындайды күтпөсө керек, эңги деңги боло далдайып туруп калды да, жаралуу жырткычтай кайра өкүрө качырды. Жүлжүк көз, мен сени жейм, тытып жейм. Колума айрынчы. Мырза буйтай качып, карматпай сокку үстүнө сокку берип жатты. Жолборстун чынында дөө экенин биринчи курсакка тепкенде эле билди. Кишини эмес,
кирпич дубалды тепкендей эле болду. Ар бир соккусун жолборс чиркей чаккандай да көрбөгөндөй туюлуп, жүрөгү опкоолжуп апкаарый түштү. Шуулдаган мырзанын буттарынан кайта-кайта сокку жеген жолборс да жээлигип, качырбай абайлап калды. Мырза эч кимге түшүнүксүз бир бийди бийлеп баштады. Жолборс бул эмне кылып жатат дегенсип өңүрөйө карап токтой калды. Бул индиялык йогтон үйрөнгөн өз денесине күчтүү энергия жыйноо менен бирөө сокку урса аны жеңил тосуп, тескерисинче сокку урган адамдын күчүн өзүнө каршы колдонууга даяр болуунун ыкмасы болчу. Мындай өтө татаал йогтук ыкманы спортсмен бир жылда бир гана жолу, бир нече саатка колдонушу керек. Болбосо адамдын ички организми топтолгон энергияны кайра 2-3 күндөп өтө жай чыгара билүү маанилүү роль ойнойт. Мырзанын маймылча шалкылдаган бийине алаксыган жолборс эсине келип, чабуулга өткүчө мырза бийди эң негизги бөлүгүн бүтөөгө үлгүрдү. Кандай да болбосун, кармап алып мыжыгысы келген жолборс бул жолу укмуштуудай сокку жеди. «Уа!» деп кыйкырган мырзанын качырып келаткан немени төшкө тепкенде, токко урунган адамдай артка 2 метрче учуп кетти. Эч нерсе түшүнө бербей, ордунан тура калып, бир чети уудуу түшүп кыйкырган көрүүчүлөрдүн үнүнөн, бир чети чын эле мени ушунча ыргыта тептиби деген ишенбөөдөн башы айлана сендиректеди. Мырза жолборстун эсине келтирбей былчылдаткан жок. Тескерисинче аркы бурчта бийин шылкылдап бийлеп жатты. Ордунан опон-опон секирмиш болгон жолборс 15-20 секундага барып, араң өзүнө келди. Эми жанагыдай курулай өкүрбөй, ичинен ыйрылып, бүт булчуңдары таштай түйүлүп, жини шакардай кайнап чыкты. Оңой жолго жолукпаганын билип, түз качырбай аңдышмайга өттү. Үнүн чыкпай калды го, сассыган аюум, деди мырза кекете. Жолборстун каны башына тепти. Жүлжүк көз, сени баары бир жейм, деди да кутурган букатай качырды. Эки колдоп кекиртектен алды. Так ушуну күткөнсүп мырза дагы «Уа!» деп кыйкырды да эки колун кере жайыла туруп тегинин эки колтугунун астына колдун кырлары менен урду. Жолборстун колдору абада шалактай түштү да өзү сендиректеп ордунда чайпалып турганда «Уа!» деген ачуу үн залды жарып жиберди. Мырза артка бир секирип, ордунан чимирилип келип, кош аяктай чыкыйга удаа тепти. Зал тыптынч боло түштү. Жолборс жер көчкөндөй күп кулаганда ооз мурдунан кан атып кетти. Калыстар жүгүрүп чыгып, тамырын көрүп, түбөлүк тынчыптыр деп айткыча эле көрүүчүлөр анын экинчи тургус болгонун туюшкан. Кайра секирүүчү илбирсче түйүлгөн. Мырза акырында боюн жазып, ордуна түз турганда, баардык көрүүчүлөр дүңгүрөтө кол чаап жиберишти. Оюндун шарты боюнча мырзанын рингте түшүрбөй туруп, утуп алган байгеси тапшырылмак. Так ошондой болду. Башкы калыс бир чемодан акчаны жана алтын жолборсту алып чыкты да мырзанын кожоюнунун чыгуусун өтүндү. Жол тоскон кайтаруучулардан өтүп, рингке чыккан кожоюну менен мырзага байгени тапшырып жатып, тайганын алтын жолборсунун башкы жеңүүчүсү деген алтын медальонду мырзанын мойнуна илди. Мырзанын кожоюну сөз сурап сүйлөдү. Урматтуу көрүүчүлөр, коноктор, баардыгыңар менин коногумсуңар. Бүгүн кечте биз тамактанып жүргөн ресторандардын чоң залынан жолугалы. Алтын жолборсту ортого коюп, сайран куруп, шапар тебебиз. Тамак аш, ичкилик деген суудай агат. Баардыгыңыздар келиңиздер, дегенде зал жаңыра дүркүрөтө кол чаап коштоп кетти. Мындай чоң сыйдын артында эмне сыргатылып жатканын мырза түшүнгөн эмес. Кытай устатынын жанын коерго жер таппай, тынчсызданганына да маани бербеген. Рингтен түшөрү менен ботокөздү кучагына кысты да бул дүйнөдөгү калган ташпишти унутуп койду. Эртерээк жолборсту жеңип, жетүүгө көксөгөнү да ушул гана ботокөз менен өзүнчө болуу болчу. Мырза ботокөз менен махабат жыргалына батып өз бөлмөсүндө жаткан. Эшик такылдаганынан ачса, Кытай устаты жана тибеттик лама туруптур. Индиялык йог болсо оюн бүтөрүнө бир күн калганда кетип калган. Уулум, тез кийинип, негизги керектүү гана буюмдарыңды алып, жолго даярдан. Жакшысы эч нерсе албай койсоң да болот. Ботокөздү да даярда. Спорттук түрдө кыймылы шамдагай болгудай кийинсин. Бизди узак жана татаал жол күтүп турат. 5 минутадан кийин астыңкы кабатка түш. Биз сени ошол жерден күтөбүз, деди да
башка сөз айтпастан бурулуп ылдам басып кетип калышты. Мырза суроо бергенге да үлгүргөн жок. Устатынын убайымдуу жүзүнүн иш жөнөкөй эмес экенин түйдү. Кечки ресторандагы отурушчу? Же ал бизсиз өтөбү деген суроо оозунда айтылбай кала берди. Өзү деле иш байгени утуп алуу менен бүтө калбасын сезген. Ошондуктан көпкө ойлонбоду. Шашыла кийинишип, чакан ийиндеги сумкаларына негизги деген кийимдерин алышып, ботокөз экөө төмөн түшкөндө тигил эки устаты эчак күтүп турушуптур. Колдорунда эч нерселер жок экен. Тибеттик лама дайыма жанынан чыгарбаган түшүнүксүз китептерди салынган сумкасы да көрбөйт. Кытай устатынын килейген чемоданы да жок. Эмнегедир мырзанын көзүнө астыңкы кабат томсоруңкуу көрүндү. Баягы толгон кайтаруучулар көрүнбөйт. Арыта экөө олтурат, бейкапар сүйлөшүп. Кытай устаты беркилерди көрөрү менен ордунан турду да үнсүз башы менен жаңсай жер төлөгө түшүүчү тепкичтер жакка баштады. Жер төлөнүн ичинде өзүнчө үнсүз коридор бар экен. Кол фонардын күңүрт жарыгында ээрчишип жүрүп олтурушуп, кайра сыртка чыгуучу темир эшикти ачышканда үйдүн такыр башка жагынан дубалдын сыртынан чыгып калышты. Арыта эски Жигули маркасындагы машина турган экен. Ылдам басып барышып түшөрү менен тигил зуу койду. Ботокөз мырзаны карап, улам суроолуу тиктеп коет. Мырза ийининен күйшөй койду да үн дебеди. Ашык сүйлөгөндү жактыра берчү эмес. Кытай устаты ансыз да учуру келгенде бүт өзү түшүндүрүп бермек. Төртөө тең үнсүз баратышты. 2 саатка чукул жүрүшкөндөн кийин джип үлгүсүндөгү жаңы машинага отурушту. Айдоочу кайда барышты жакшы билет, көрүнөт, үнсүз айдап жөнөдү. Көп жүрүшпөй токой ичиндеги жолго бурулушту. Ошондо гана мырзанын жанында отуруп келаткан Кытай устаты иштин жайын үнүн пас чыгарып түшүндүрө баштады. Баары мен ойлогондой болду, деп койду да кичинеге үнсүз туруп. Кожоюн бизди таштап качып кетти. Мен деле ошентет болуш керек деп ойлогом элем. Акылдуу экен. Так байгеге коюлган алтын жолборско окшош түгөйүн жасаткан экен. Аны ресторанга алып барып бийик текче жасаттырып туруп койдуруп, 4 күзөтчү менен кайтартып койсо, атаандаш аңдагандар ишенип кала беришти. Жакындарын алып ошол замат жылт койду. Кейпи жерге вертолет даярдаган болуш керек. Бизди кошо ала кеткенден сактанышты. Билинип калат деп чоочуду окшойт. Экөөбүз көлөкөдөй ээрчишип артынан калбай койсок, иш жаман жагына айланбасын деди окшойт. Бизге деген үлүштүн бир бөлүгүн берүүгө аргасыз болду. Ошондо да толук бербеди. Калганын эртең салтанаттуу түрдө тапшырайын демиш болуп, кылдыңдаганынан кыстабадым. Болбосо ушуну да албай калышыбыз мүмкүн эле. Билип туруп алданууга аргасыз болдум. Алтын жолборсту алдырып жибергени ас келгенсип, чыгымга да учурап калган жак каттуу арданып, кандуу концерт коебуз дешип, каттуу даярданып атышканын уктум. Муну биздин кожоюнда астын ала билсе керек. Тигилер качып кетишпесин дешип, жолдорунун баарын тосуп турушуптур. Кожоюндун 500-чү мерсин телохранительдер минген. Жипти сыртынан тигилер кайтарып турушат. Канткени менен баарыбызды сызгап олтургузду. Карышкыр тура, колундагы саатын карап койду да, эми 1 сааттан кийин чуу башталат. Тигилер эч кими бизди таппай сыйпалап калышат. Бүт жол тоскондорго кабар кетет. Бирок биз коркунучтуу аймактан чыгып кеткен болобуз, деди да үшкүрүп койду. Биз кай тарапка баратабыз? Бул машиналар кандайча табылып калды, деди тынчтыкты бузуп. Кытай устаты ушул суроону күтсө керек. Шыр жооп берди. 2 күн мурун индиялык йокту жибергем, иштин жайын түшүндүрүп, тиешелүү каражат берип. Ал азыр бизди мейманканада күтүп турат. Кожоюнга башынан көп ишенүүчү эмесмин. Эртең самолет менен Алматыга учабыз. Билеттер брондолгон. Мырза кичинеге үнсүз барды да, жанатан бери эч бир сөзгө кошулбай бараткан ботокөздү өзүнө иймере тартты. Ал да ушундай мамилени гана күткөнсүп, жигитке ыктай жабышты. Кытай устат жеңилдене күрсүнүп койду. Машина болсо Сибирдин токойун аралай зымырап баратты. Чыгарманын аягы.